Осмонова көсеженің патронажын қойлем. Учетта тұрады. Далеядан учетта тұрады да. Кіріп көріп қойыз. Көсінже? Кіреріңіз? Еті жоқ. Кан басымы көтөрүлүп үйүнө медицина кызматкерлерин чакырган бул аялды жан дили менен карап жаткан өзбек жигити Камилжан Сатимов ушул айылдын үй бүлөлүк дарыгери. Ал 3 жыл мурун өз ыктыяры менен үйүнөн алыс жайгашкан Сарыголот айылына иштегени келген. Себеби бул айылда дарыгер жок болуп, эл борборго каттап кыйналып жүргөн. Эми алыс жакка иштегенин себеби эми дарыгер жоктугунан эл сентирге кыйналат экен. Кышында, жазында, жамгыр жааганда андан көрө бир өзүм кыйналсам дагы эл кыйналбай, алыс калбай өзүнүн айылында көрүнөт экен. Ошол жака келдим. Алыс жактарга, толуу райондорго иштеп бер десе барып иштеп, элди карап, ден соолугуна караганга даярмын иштеп берген. Илгери врачтар бизге көп эле келди, бирок чыдап иштей албай кошту да. Азыр эмне Камилжан келип иштеп атат. Кошуна колуңду карап атат. Бардығын жақшы эле эме кылып атат го. Мамиле кылып, разы эле болуп атат, бардыгы разы болот. Азыр ал айылдагы 7000дей калктын саламаттыгына жоопкер. Достору чет өлкөдөн айына 200 000 сом айлык сунуш кылса да, ал өз мекенинде калууну тандаган патриот жигит. Досторум сыртка чакырат, ке иште биз жака айлык жакшы, бар жок жакшы деп, жок мен мекеним сүйөм, мекеним өзүм элимде, өзүм жеримде иштейм деп ал жактарга барбайм деп отказ берем да. Мекендей ушундай коз жерди, элдери жакшы, мындай жерди дүйнөдү кыдырып таппайсыз да, Кыргызстандай жердичи. Кыргызстан эң сонун, көз тийбесин. Кыргызстанды биринчи элдери менен мактайм. Элдердин көп улутчулугу менен мактайм. Улутчулдуктун жоктугу менен мактайм. Баарды бири менен Кыргызстан үчүн сүйүп жашаган элдерди мактайм. Тоолор менен мактайм, жайлоолор менен мактайм. Коз жаратылыштар менен мактайм. Када салты менен мактайм. Кыргызстанда жашаган ар бир улут Кыргызстанды өнүп, өсүп, өркүндөшүнө салым кошуш керек. Мен арка кайтпаш керек. Мен Кыргызстан үчүн жан берем, өнүгүшүнө салым кошом деп, өзүнүн дил менен, чын жүрөгү менен иштеш керек. Мен деле Кыргызстан өнүгүш үчүн колуман келген салымды кошом, керек болсо жанымды деле берем, аябайм. Тамак сіңіштерім жақшы. Жақшы эле, кекирбейсиң? Кекиремин аз-маз. Кутарыңызда эшиктериңиз жокпу? Дагы амла деп энди бисопрол кошуп койсо, ичесизби? Азыр мен айтам, дамыңызга кошуп да жазат да 2-3 дары. Мен азыр бир айтып калдым. 50% Сарыголоттонсузбу? Курбанкаладансызбы? Айчурок жөө экенденсиз да. Биздин үй бүлөдө, тууган уруктарда дарыгер жок. Тууган уруктары, менемдер, тайнемдер көп ооруганын себебинен мен өзүм дарыгер дагы болом деп чечип, ошо дарыгер болуп иштеп калман, дарыгерликке тапшырып. Кесиптин сыймыгы оорулуу сизге рахмат айтканда. Мен жакшы болуп калдым, сен жазганда эле мен жакшы болдум, сен айткандай болду деп ошо рахмат айтып кеткенден сыймыктанасыз да. Жаш балдарды көргөндө, мисалы, жардам сурап келет эми кайрылып калат, мен катуу ооруп атам деп экисине келип калганда жардам берсеңиз жакшы болуп калса эле мен сага рахмат айтам, жакшы болуп калдым деп. Ошондон анан сыймыктанып отуруп калса. Мен директорго кирип калдым, иш сурап, бесте барбы деп кирип калдым. Анан көп жер сунуштады. Өзүм айылым сунуштады, шаар жакты сунуштады. Анан ушул Сарыголот сунуштады, дарыгер жок. Деле анан майылмен өзүм карап, көзөмөлдөп, ошо барып иштеп берем эл үчүн деп ушул жака келип калдым. Анан экинчиси, анан бул жака келгенден кийин, анан кийин президентибиздин ого чейин жаш кадрларды колдоо жөнүндө 3 квартал сайын, ай квартал сайын 26 миңден акча төлөнөт эле. Анан акыркы президентибиздин приказы менен бул 26 миң квартальный акчабыз 66 миңге көтөрүлүп калды. Ошолдан бизге түрткү болду иштеп келгенибизге. 34 жаштагы өмүр сакчысы алдына чоң максаттарды койгон, өлкөгө салым кошкон белгилүү дарыгер болууну самайт. Анын кичпейилдиги бүт айылдын элине жагат. Мыкты дарыгер гана эмес, үй бүлөсүнө да камкор ата, күйүмдүү уул жана үлгүлүү жар.
Болуптур, өзүңүздү этияттаңыз, оорубаңыз, мейли жакшы барыңыз, а? Болуптур, өзүңүздү этияттаңыз, а? İşinlerge iyi gelip. Болуптур. Ağzının da işini kola versin. Onların da sorumlu görevimiz bile. Сиз көп кызым, жакшы ойнодуңбу? Ашаа кызым, бас кет. Кай жакшы калың эчкеди. Жакшы калың эчкеди. Кыргыз тил майрамына кыргыз көйнөктөрдү кийип, кыздарым ырдаганы, бийлегени, саар менен жөнөттүк. Мына эми бүттү, алып кетти аза кызым үйгө. Чыга. Ана эми үйгө кеттик. Күндөй жумуштан келип, садиктен балдарымы алып кетем ушинтип. Сафия кызым, майрам кандай болду? Сонун болдубу? Кайсы ырыңды айттың? Ырыңды айтып койчу кызым. Эчиңе айтып берген ырыңды. Бол кызым. Менин айылым атым Мөнөк айыл болуп эсептелинет. Мөнөк айылында 7000 калк жашайт. Анын ичинде кыргыз улутунан, өзбек улутунан, түрк улутунан, анан тажик улутунан элдер жашайт. Көп жылдардан бери бир кылымдардай болуп калды жашаганыбызгачы. Баарыбыз ынтымагыбыз, тойлордо, башка нерселерде баарыбыз бири-бириз менен барып келип кызматташып жүрөбүз. Основной кыргыз салты болот бул жерде. Жилик соё, жилик өзбек болсок дагы жилик тартабыз элдерге, меймандарга, чоң жиликтер, жарчы жиликтер кылып тартабыз. Анан аксакалдар кеткенден кийин өзүнүн өзбек туугандары келет. Анан олорго салт кылабыз өзүбүздүн салттарыбызды. Основной салт ошо кыргызча салт болот да. Ана үйгө жетип келдик, иштен чыгып, бала бакчага барып, ана үйгө киребиз кызым. Ошо үйдү ачып баскыла. Бас. Бутуңа чечкиле. Биз келдик. Чоң эме учаш. Чоң эме учаш. Учаш. Кел. Учаш. Кел. Кел. Кириң. Çay iç. İşte geldin mi? Geldim işte. Özünüz çarşıya oturasınız mı? Yaxşısınız mı? Geldin mi hayır? Kızım oturup dur. İşte geldin mi? Densalım жақсы. İşte geldim. Adamların. Ya, el köp. Priyomdordu kılıp gelip etraf boşop. Nereden bakçadan alıp buladap geldim. Камилжандын үй бүлөсү айылдагы эң чоң интернационал орозгерлердин бири. 5 бир тууганы ар улуттан түгөй таап, үйдө өзбек, уйгур, түрк улутунун каны бар. Мен 5 oğlum var. Çoğun gelinim Türk. Üçüncü gelinim Uygurga. Kalan 3 gelinim Özbekka. Ballarım var işteyt. Gelinlerim işteyt. Oğullarım okutkamım. Çoğun oğlum okulan, ikinci oğlum elektr, üçüncü oğlum yürüskünün bitken, dördüncüsü siyazı bitken, beşincisi ışıl oğlum, medik, 28 dağı nevre var, 4 çevre var. Kudayga şükür bardı baldarım üylü, jaylı, жақсы жашайбыз. Ар улуттун өкүлдөрү болсо да бул үй бүлөдө кыргыз тили жана кыргыз салты бекем сакталат. Анткени айылдын негизги калкы кыргыздар болгондуктан алар ошол каада салтка сиңип биротоло көнүп кетишкен. Менин балалыгым жалаң эле кыргыз досторум менен чоңойдум. Башка улуттун балдары менен мектеп маалында. 1-класска келгенде алар менен. Мен өзү университетке барганда деле өзбекче сүйлөй албайт элем. Көп эле мисалы бир иш-чара болуп калганда, ошол иш-чара болгондо улут аралык мындай биримдик болгондо өзбек улутундагылар турууга деген мен тургамда эле курсташтарым чочуп кеткен. Сен отур, адаш туруп алың, отур дейт. Жок, мен өзбекмин десем, алар деле таң калган. Сен өзбекче эмес, кыргызчаны тунук жакшына сүйлөйсүң го деп. Мен өзүм кыргыз айылда болсом, досторум, кошуналарым баары кыргыз мектепте 11 жыл окуганмын. Кайтадан мага өзүмдүн тилиме караганда кыргыз тилин сүйлөш жагымды дагы, анан оңой дагы магачы. Кайтадан кыйналып кетесиз да бери. Азыр өзбекче билесизби, билбейсизби? Билем го, бирок мындай кыргызчага тилим кетип калат да. Тилим сынып, мындай сынгандай болуп калат да, кыйналып калам.
көп тилди, мисалы кыргыз тилин өзбекче кичине окшотуп коебуз. Башкача тил сөз чыккандай болуп калат. Кыздарым деле, эми аялым башка айылдан болгон үчүн тунук сүйлөйт. Биздин мисалы кыздарым деле угулбайт дейбиз го биз. Булар деле апа угулбайт, сиз билбейсиз дейт. Анан кийин апасы түшүнбөй калат, угулбайт деген кандай болуп калат депчи. Угулбайт деген кандай болот? Өзбекчеде эшитилбейт дейт го, эшитилмейди дейт да. Апасы деле түшүнбөй калат кыздарым кыргызча сүйлөсөндө кээ бир сөздөрүнчү. Аялым деле 2017 үйлөнгөн болсом аялыма. Андан бери ошо айылда, ошо кошуналар менен сүйлөшүп жүрүп кыргыз тилин үйлөндү. Бала бакчага ишке кирди, бала бакчада сүйлөштү. Анан кийин достум аялдар менен тойлор карабыз. Баардыгыбыз ошо кыргызча жашоодо эле үйрөнүп кетти. Башында түшүнбөй атты. Кичине азыр эми кыргызча сүйлөп бар жок билип калды. Кыргызча музыкаларды көрө угам. Комуз черткенди кыялданат элем комузгачы. Бирок негедир черте албадым комузду. Жок, черте албадым эмес го, баягындай окууга бара албадым, жазыла албадым. Комуз черткенди жакшы көрөм. Кыргыз тарыхтардын китептерин, Чыңгыз Айтматовду көп окугам мектептечи. Төлөгөн Касымбеков, Жусуп Абдурахмановдун ошолордун тарыхты жакшы көрөм. Кыргызча тарыхты көп окугам. Кыргыз салтта көп кой союлат, жилик тартылат. Анан үйдө бир 20 коюбуз бар. Анда курсташтарым келип калды, өзбек курсташтарым. Анан бир күн мурда кой союп атабыз, кемил мынча эле көп кой союп атасыңар дейт. Бизде бир сой менен өткүзөт, сен азыр 6 кой союп атабыз дейт, бир күндө эле дейт. Койгун калбай калат го дейт, бизде ошол ар бир конок келсе, адияга ар бирине бирден кой соебуз. Ар бир комнатага, кабинетке бирден кой союлуп киргизет десем. Алар деле таң калган, ушундай салт болобу деп. Эттер чоң кирген, аштын үстүнө чаң пайган жиликтер кирген, бул бир адамга ушул деп. Бир адамга пакетиңе салып жеп чочуп кетишкен. Бизде мындай болбойт го. Алып эле бөлүшө алабызбы депчи, жок. Чоң жилик сизге, каргач сизге, сан жиликтер сизге. Ошентип бергенбиз. Кабыргаларды турап берсек эле таң калышкан. Ар биз бирден алат экенбиз деп күлүшүп таң калып ошентип отурушкан. Биз эми өзүнүн улутундагы када салтты билбейбиз да. Мисалы мен андай эле билем, өзүмдүн досторумдун кыргызча када салтты билем. Тойго барганда келин чүрүштү, кызды алып чүрүштү, баалашты бардыгын. Ошондой кылабыз. Кадимкидей эле. Камилжан өз балдарын да кыргыз улуттук баалуулуктарга тарбиялап, мекенди сүйүүгө үйрөтөт. Аларга өзү да үлгү. Анткени мекенди сүйүү сөз менен эмес, иш менен далилденет.